Бул жер Араван районунун борбордук бөлүгү. Ал эми менин артымда турган райондун негизги маданият үйү. Мына маданият үйүнөн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дээрлик мына 10 метр алдында эле имаратты тосуп калган жаңы бир курулуш түшкөн. Бул курулуш мыйзамсыз салынганы боюнча райондук прокуратурага жакында эле арыз түшкөн. Ал эми Араван райондук прокуратурасы ушу маданият үйүнүн тегерегиндеги бир канча имараттын мыйзамдуулугун текшерип жаткандыгын, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Маданият үйүнүн алдын тосуп салынган бул имарат боюнча Араван районунун прокуратурасына 2022 жылдын апрель айында арыз түшкөн. Анда маданият үйүнүн жетекчиси аларга тиешелүү жер мыйзамсыз менчиктештирилгенин жазган. Турак жайлар жана биз сөз кылган имарат боюнча 2 арыз берилген. Убагында ошо маданияттын үйүнүн тегерегинде мыйзамсыз басып алган эмелер бар экен, участоктор, кичинекей соттук жерлер эле. Ошо экени маданият үйү тарабынан арыз жазылган. Андан кийин стеклянный здание боюнча дагы жазылган экен. Ошолор боюнча эле бүгүнкү күндө судебный чажба жүрүп жатат. Эми судебный чажбанын жыйынтыгы менен андан кийин биз чечим кабыл алабыз. Анан юридикалык баа берилет. Ким тарабынан берилген, кайсы кызмат, госрегистрби, архитектурабы, ошолорго бүт баарына баа берилет. Өзүнүн көзөмөлүнө алынат, конечно. Маданият үйүнүн алдына курулуш курууга 2017 жылы Араван райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы уруксаат берген. Аталган мекеме ал жерге жеке ишкердин соода борборун курууга уруксааты бардыгын, бардык документтери туура экенин билдирди. Ошондой эле маданият үйүнүн алды тосулуп, курулуш курууга уруксаатпы деген сурообузга учурунда комиссия туура деп тапканын кошумчалады. Маданият үйүнүн алдында ошондой зданиянын алынышы архитектуралык жактан алганда мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Эми ал ошол убакта комиссияга коюлуп, мыйзам талаптарын каралып, бардык тараптар каралып, анан кийин берилген да, уруксат берилген агачы. Бардык тараптан караганда мыйзамдуу эле болуп калып атабы ошо? Эми азыр мыйзамдуу болуп берилди бизденчи. Торговый центрге деп арыз кайрылып алган экен, документтери бар экен, бизден берилген экен 2017 жылычы, торговый центр деп берилген экен бирокчу. Комиссия, райондук комиссияга коюлуп, андан кийин бизден берилген экен документация. Араван районунун акиминин айтымында жаңы имарат түшкөн жер 2004 жылы райондук соттун чечими менен Рустам Кадыров аттуу жаранга менчикке берилген. Колдон колго өтүп отуруп, азыр 4-чү ээси курулуш курган. Учурда териштирүү болуп жаткандыктан райондук бийлик анын чечимин күтүп жатат. Мындан сырткары Араванда 214 мыйзамсыз курулуш аныкталганын билдирди. Соттун чечими чыкса, мыйзамдуу чечими чыкса, азыр неме кылса аны аныктап туруп анан бизге мисалы милдеттендирсе токтом боюнча. Анан милдеттендирсе, ошол милдеттендирген жагынан биз көзөмөлгө алабыз сөзсүз түрдө. Мыйзамсыз курулуштар бар. Биз мына жакында эле бардыгын ревизиялап чыктык, инвентаризация кылып чыктык. Булар көбүнчө коммерческий объектилер. Эми навес чыгып кеткен, же болбосо ошол пристройкасы чыгып кеткен, же болбосо кафени ошол кызыл сызыкка чыгып куруп алган, тротуарды жаап алган дегендейчи. Ошолордон 214 объектилер бар. 23-жылы ушул кызыл сызыкты чыгып кеткен, тротуарлар жаап алган, коомдук жайларга чыгып кеткен имараттардын баарын ошол бүт бошоттуруп иштерди алып барабыз. Араван районунун борборунда маданият үйүн тосуп имарат салган жеке ишкер ким экенин бир да мекеме ачыктаган жок. Мисалы архитектура Абдуллаева аттуу жаран келип жүргөнүн, бирок документ боюнча башка жаранга карашы мүмкүн десе, мамлекеттик каттуу кызматы да ачыктабай, кат жүзүндө кайрылууну сурады. Аким дагы ал жаранды тааныбай турганын айтууда. Эгер жеке ишкер ушул маселе боюнча пикирин билдирем десе, биздин телеканал микрофон сунууга даяр. Бизге Абдуллаева деген аял экен, ошондой экен. Моюмча, фамилиясы ошондой экен менимчечи. Жарандын точно кимиси заказ кылган билбейм, бирок может башка бирөөнүн атында болгон болушу мүмкүн да. Азыркы жетекчисин билбейм. Ошол жердин имараттын ээсиби? Бирок имараттын ээсин ошо биздин өзүбүздүн маалымат боюнча ошо Маңгытта бир прораб, ошол Маңгытта бала ошол иштетип жүрөт да. То есть ошол көзөмөлгө алып жүрөт.
Буга чейин маданият үйүнүн алдын тосуп имарат куруп алган факты Ноокат шаарынын борборунда да аныкталган. Анда архитекторлор маданият үйүнүн алды ачык болушу керектигин айтып, курулуш мыйзамсыз салынганын билдиришкен. Бирок Каравандагы архитекторлор мыйзамдуу экенин билдирип жатышат. Ошондо ар бир райондо өзүнчө мыйзам барбы деген суроо жаралат. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Араван району.